Мен бир эле мисал айтайын. Кыргызстанда 10дон ашкан уюлдук компаниялар иштейт. Жылына биз 20 миллиард сомду тамаша иретинде айтайын, сүйлөшкөнгө, ушакташканга коротуп жатабыз. 20 миллиард сом обороту сотовый компаниялардык. Телефондордун айынан пейилибиз да бузулуп баратат. Эл ичинде ырк да бузулду. Телефон иштетиш үчүн эмес, шыбаш үчүн эле керек болуп калдыгы деген кээде ой кетет да менде. Бул чындык болуп баратабы ким билет. Бирок биз 7,5 миллиард сомду пособие деп берип атабыз. Ошону көрө албай атабыз. Ошондуктан инвентаризация дегенде биз так билишибиз керек. Колунда жок адамдар ошо пособиялардын баарын каяка жумшатат. Эгерде тамак ашка, кийим кечеге жумшап турган болсо, анда пособияларды 2 эсе көбөйтөлү. Бирок сотовый телефонго колдонуп атса, анда анын көтөрүү кажети барбы же жокпу? Мына ушул жактарды дагы бир сыйра карап беришибиз керек.